түнкү көпөлөктөр да бар экен. Мынакей түнкү көпөлөктү көрүп атабыз. Аны башкача шайтан көпөлөк деп коебуз. Көбүнчөсү баары бул күндүзгү көпөлөктөр экен. Суроо пайда болот. Эмне үчүн күндүзгү деп аталып калган? Түнкү өзүлөрү аты айтып тургандай жашоо шарты менен, жарык менен байланышкандар. Экөөнүн айырмасы эмне? Күндүзгү көпөлөктөр кооз болушат. Түнкү көпөлөктөр болсо ак, боз жана көрүнбөгөн агыш ушундай түстөрдө болот экен. Эми ушу көпөлөктөрдүн, жалпы көпөлөктөрдүн плюс деп пайдасын аныктап чыгалы. Экинчиси зыяны деп жазалы. Бөлүп көрөлү. Пайдасы. Адамга, жаратылышка кандай булар терс жана оң таасир этет экен. Пайдасы. Эң биринчи мааниси бул декоративдүү маани. Башкача айтканда, кооздукту берет жаратылышка, кооздукту. Экинчиси түнкү көпөлөктөр, белгилеп кеттик, түнкү өсүмдүктөрдү чаңдашуусуна катышат. Мисалы, түн чүрөк өсүмдүгүн түнкү көпөлөктөр чаңдаштырат. Чаңдашуу деп коелу. Чаңдашууда бирок көбүнчө күндүзгү көпөлөктөр чоң ролду ойношот. Үчүнчүсү жибек көпөлөгүн айталы. Бул жибек берет. Жибек алабыз деп жазалы. Бул жибек көпөлөгү. Эми зыяндарын карап көрөлү. Баарыбыз күбөнү жаман көрөбүз. Күбө деген эмне? Бул түнкү көпөлөктүн баласы, же болбосо айтканда гусеницасы. Ал жүндү бузат деп коелу. Жүндү, тери буюмдарын бузат. Аякка өзүлөрүнүн жумурткасын таштап, зыян келтирет. Аларды бузуп салат. Шырдак, ала киз, боз үйдүн киздери жана башкалардын баарын бузат. Экинчи зыяндуулар дефоляция деген процесске катышат. Эмне деген бул сөз экен? Азыр биз карап көрөлү. Дефоляция бул жалбырактарды жабыркатат. Ушундай зыяндары бар экен булардын. Мисалы, дагы белгилеп кетели. Кукуруза көпөлөгү бүт кукурузаны жабыркатат. Алманы алалы. Алма, ашпурт курттап кетти деп атпайбызбы? Ушул кадимки эле түнкү көпөлөктүн гусеница стадиясы. Буга эле окшош болот аныкы. Мынакей буларга эле окшош болот. Алар гүлдүн ичине кирип атып, анан чоңойгондон кийин алманы ичине жашайт, алманы жейт, анан аларды рыноктук экономика учурунда аларды сатып алышпайт. Демек, зыян үй бүлөлүк ресурска зыян келтирет экен. Шайтан көпөлөк деп коебуз. Көбүнчөсүн мына зыян келтирген ушу шайтан көпөлөктөрдүн личинкалары, же болбосо эжеке бесалары алмурт, ашпуртту зыянга учуратат. Кукурузаны да белгилеп коелу. Муну дагы шайтан көпөлөктөрдүн личинкалары бузат экен. Эми акыркы мезгилде көпөлөктөр жоголуп баратат. Кызыл китепке, СССРдин кызыл китебине кызыл китеп көп түрү киргизилген. Тактап айтсак,
200дөн ашык түрү. Бул эмнени айтып атат? Ошо көпөлөктөр саны, түрлөрү азайып келатат. Ошондуктан 200дөн ашык СССРдин кызыл китебине киргизилген. Суроо пайда болот. Кыргызстандын кызыл китебинде, Кыргыз Республикасынын кызыл китебине кайсылар киргизилген? Кызыл китеп. Буларды тактап атап кетели. Кооз дулдук, ушундай табышмактуу аталган. Көпөлөк кооз дулдук. Андан тышкары сары калдыркан. Бул да азайып баратат. Калдыркан. Кооз көпөлөк аябай. Андан тышкары чоң кубулма калдыркан. Чоң кубулма калдыркан. Буларды сейрек жана жоголуп бараткан үчүн кызыл китепке, Кыргызстандын кызыл китебине киргизилген. Демек, көпөлөктөр же башкача айтканда кабырчык канаттар түркүмү адамдын жашоо турмушунда чоң ролду ойношот экен. Анан суроо пайда болот. Кайсы стадиясы адамга чоң зыян келтирет? Бул белгилеп кетели. Экинчи стадиясы. Гусеницасы же эжеке безасы тамакты аябай ушул убакта көп жешет. Капустаны жөнөкөй эле булар жоготуп коюшу мүмкүн. Ошол ак көпөлөктөрдүн балдары. Башка стадиясы, имага стадиясы, кооздукту берип атат. Курчакча стадиясы бул зыян деле көп келтирбейт. Жумуртка стадиясы бул эң тынч стадиясы. Демек, гусеница абалында көп зыян келтиришет экен. Мына ушундай көпөлөктөрдүн же кабырчык канаттуулардын ушундай биологиясы кызыктуу.